Биздин жашоо экскурсия. Душалар жерге жөнөгөндө аларга силер экскурсияга баратасыңар, өзүңөрдү татыктуу алып жүргүлө деген эскертүү берилет. Ошондуктан биздин жашоо экскурсия. Бирок бул жөнөкөй эле тарых музей эмес, экспонаттардын баары айнек витринада турган жана аларды тийгенге болбой, караганга гана боло турган. Бул заманбап музей, өнүккөн өлкөлөрдөгү техникалык музей. Ар бир посетитель любой экспонаттарды кармалап ойной алат. Ал жакта турган приборлор ар кандай физикалык эффекттерди көргөзөт. Эхо, интерференция, дифракция, магнетизм, лазерный излучение жана башка. Музейди кыдыргандар баарын кармалап, кнопкаларын баскылап, любой экспонатты кыймылдатып көрө алат. Ошентип бул музейге акча төлөп кирген киши каалаган экспонат менен ойной алат. Убактысы чектелбейт, албетте жумуш күнүнүн чегинде. Бирок ал бул экспонатты өзү менен кошо алып кете албайт. Ал аны өзүмдүкү деп эсептебейт. Ал келди, колдонду жана кетти. Так ошондой эле адамдын душасы. Ал жерге жөнөгөндө ага айтышат: биз сага мүмкүнчүлүк беребиз адам болууга. Бар, көр. Аякта эмне болсо баарын попробуй этип көр. Эгер колуңан келсе, өзүңдүн күнөөлөрүңдү оңдо. Бирок унутпа, сени ал жакка убактылуу гана жиберебиз. Жана аяктагылардын баары сеники эмес. Ал сенин менчик дүйнөң эмес. Аякта эмне болсо, ошонун баарын колдон. Бирок музейден өзүңдү алып жүрүү эрежесин бузба. Жана сени ошол жакка киргизгендерге ыраазы бол. Эрежелер ошондой, жана ар бир адам эрежени сактаганга милдеттүү. Тилекке каршы биздин душа ал эскертүүнү унутуп калат. Жана реалдуу дүйнөгө келгенде бул дүйнө жалгыз гана деп эсептейт. Так ушуну атеизм жана биздин тарбиялоо системабыз окутат. Ошол эле учурда бардык диндерде айтылат, бардыгы Кудайга гана таандык деп. Бирок бул эскертмени аз гана кишилер угат. Адамдар эмнегедир буга ишенбейт жана бул дүйнөгө толугу менен батып кирип кетишет. Ага байланып кармап алышат. Сүйүү демек бардык кумарлануусу менен сүйүүгө берилишет. Сүйүү менин менчигим деп эсептешет. Ал сүйүүсү жок жашай албай калышат. Же болгон кумарлануусу менен акчага, бийликке берилишет. Ашыкча привязанность пайда болор менен адам бул дүйнөнү ким жаратканын, бул дүйнөнү ким башкарарын унутуп коет. Адамдан Кудайды өзгөчө сүй деген деле талап коюлбайт. Бирок ал бул дүйнөдөгүлөрдүн баары Кудайга гана таандык экенин унутпашы керек. Жана ошого жараша өзүңдү алып жүрүшүң керек. Алдыңбы, ойнодуңбу, ордуна коюп кой. Материалдык дүйнөгө карата, духовный сапатка, чыгармачылыкка, жөндөмгө жана башкаларга карата бардык ашыкча привязкалар ошондой эле болот. Бирок реалдуу жашоодо эреже сакталбайт. Мисалы, эгер адам төрөлгөндө эле сүрөттү жакшы тартуу жөндөм менен төрөлсө, ал өзүн текеберликке толтуруп алат. Мен башкачамын, мен таланттуумун, мен жаратуучумун, мен баарынан бийикмин. Бул көп кездешүүчү ката ишеним. Адам мурунку күнөөлөрүнөн тазалангандын ордуна жаңы күнөөлөрдү кошуп баштайт. Ал өзүнүн жөндөмүнө избыточный потенциал берет жана ошого байланыштуу толтура негативдик сезимдерди башынан өткөрөт. Жыйынтыгында ошонун айынан ошого дал келген атайын клапан ачылат да накопитель переживаний толуп баштайт. Адам бул дүйнөгө накопитель переживанийди азайтканы келген, анын ордуна аны көбөйтүп баштады. Түшүнүктүү, эгер ал өзүнүн жөндөмдөрүн кубаныч менен жашоодогу ар кандай окуяларды кайгырбастан колдонсо, анда эч кандай проблема жаралбайт. Аны тарбиялаштын кереги жок. Бирок өкүнүчтүүсү андайлар аз болот. Бардык адамдар бул дүйнөдө жашоо эрежесин бузуп ката кетирет. Жана жашообузда аны оңдоп турушубуз керек болот. Бизди көз салуучу, контроль кылып турат. Жаратуучунун өзүндө өзүнүн иштери толтура жана дайыма
миллиондогон адамдардын ойлорун, эмоцияларын, кылган иштерин контролдоп турганга убактысы жок. Ошондуктан акылман жаратылыш адамдын душасына дайыма көз салып турчу механизм салып койгон. Ойлорду, кылган иштерди, эмоцияларды контролдоп турат. Жана ошого жараша накопитель переживанийдин көлөмүн регулировка кылып турат. Бул механизм кандайча иштейт жана биздин күнөөлөрүбүздү ким санап турат? Аны биз бир аз кийинчерээк өтөбүз. Азыр аны көз салуучу деп атайлы. Ал адамдын ойлоруна, кылган иштерине көз салып турат. Накопитель переживанийдин көлөмүн ченеп турат жана адамды эмне кылыш керек, адамга кандай сабактарды бериш керек деп чечим чыгарып турат. Накопитель переживанийдин толуусунун таасирлери. Накопитель переживаний жарымына чейин толгуча көз салуучу адамга көп деле претензия койбойт. Адам комфортно жашайт. Жашоо аны кубантат. Анын бардык каалоолору оңой орундалат. Бул ийгилик деңгээли. Жашоо адамга жардам берип, каалагандардын баарын аткарып берет. Ал анын сүймөнчүгү. Бирок ал бир нерсе идеалдаштырып баштаганда, анда узакка созулган кабатырлануулар болот. Ал сосудду толтурат. Сосуд 3/2 бөлүгүнө чейин толгондо көз салуучу өзүнүн тарбиялык чарасын көргөзүп баштайт. Ал адамга эскертүү берип баштайт. Гражданин, сиз бул дүйнөнүн коногусуз. Эгер сиз бул музейден көрүш үчүн билет сатып алсаңыз, эмне үчүн бул жердегилердин баары меники деп эсептеп атасыз? Эмнени алсаңыз кайра ордуна коюп коюңуз. Башкача айтканда, адамга күчтүү эскертүүлөрдү, белгилерди жиберет. Бирок эгер адам аны түшүнбөсө, ситуация ого бетер жаман болуп баштайт. Негизи тарбиялык белгилер мурда эле жиберилип турган, бирок алар чоңоюп баштайт. Дайыма тез-тездик болуп баштайт. Кайсыга идеализация кылганыңызга жараша адамда жагымсыздыктар башталат. Жумушта жакын адамыңыз менен мамиле бузулат. Кредитти төлөй албай кыйынчылыктар болот. Үй-бүлөдө конфликт болот. Анын акчасын же буюмдарын урдап кетишет. Аварияга кабылат. Азырынча жеңилирээк жаракат менен жана башка. Эгер адам өзүнө жиберилгендерди белги катары кабыл албаса, бул окуяларды кокустук деп эсептесе, өзүн мурункудай эле алып жүрө берсе, анда ага андан да катуураак эскертүүлөр берилет. Биздин дүйнөдө эч кандай кокустук жок. Бул жагынан адам алсыз. Сизде болуп аткан бардык жагымсыздыктарды сиздин өзүңүздүн көз салуучуңуз уюштурат. Ал дүйнөгө болгон туура эмес мамиле үчүн эскертүү кылат. Сиз буларга ишенбей деле койсоңуз болот. Жагымсыздыктын баарын кокустук деп эсептесеңиз болот. Бирок анда сиз адамдарга уже белгилүү болгон билимден жокко чыгарып, учуп бараткан самолетту молния деп эсептеген жапайы киши сыяктуу болосуз. Эгер сизде жагымсыздыктар болуп атса, анда ишенип койсоңуз болот. Сиздин өзүңүздүн көз салуучуңуз жуликтин көз салуучусу менен сүйлөшүп коет. Жулик именно сиздин акчаңызды урдайт. Же уурулардын көз салуучусу менен сүйлөшүп коет, уурлар именно сиздин машинаңызды урдайт. Ошону менен сизге эскерүүлөрдү жиберип, сиз бул жашоодо бир нерсени туура эмес кылып, жашоо эрежелерин бузуп атканыңызды көрсөтөт. Бирок адам түшүнбөйт. Мурункудай эле жашоосун уланта берет. Машинасын урдатса, страховкасын алып, кайра башка машина сатып алат. Башка машина сатып алып, аварияга кабылат. Ошондо жашоо жөнүндө ойлонгонго убакыт келди. Бирок ал кырсык үчүн башка бирөөнү күнөөлөйт. Ушундай сыяктуу кылып, биз өзүбүздүн адашып атканыбызга түшүнбөйбүз. Ошондо жашоо андан да катуу сабак бергенге аргасыз болот. Накопитель переживаний 80% ашык толгондо көз салуучу күчтүү белгилерди жиберип баштайт. Биз айтып өткөндөй, адам кырсыкка кабылат, үй-бүлөсү бузулат, жумушта чоң чыгымдар пайда болот, аны жумуштан чыгарып салат, же бизнеси талкаланат. Биринчи кезекте адам ашыкча эмнеге байланып калган, ошонусу
талкаланат. Бизнесмендин бардык ишиндеги талкалануу болот. Клиенттери кетет, карыз пайда болот. Ситуацияны өзгөртүү үчүн эч кандай аракет жардам бербейт. Домохозяйканын өздүк жашоосу бузулат. Балдарында же башка туугандарында проблема пайда болот. Эгер адам бул белгилердин маанисин түшүнбөсө, анда катуу оору пайда болот. Негизи оору түрүндө болгон белгилер дайыма жиберилип турат. Ден соолугу чың адамдарды табуу почти мүмкүн эмес. Ошондуктан ооруга кырсыктар дагы кошулат. Физикалык оору менен медицина күрөшүп аткан үчүн көз салуучуга кыйын болот. Кандайдыр оору жиберип белги бергенге, мисалы спортсмендерге. Бирок башка белгилер менен жибергенге көз салуучуда көп мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер оору менен белги берилбесе, анда адамдын тагдыры бузулат же башка жактары боюнча проблемалар пайда болот. Мисалы, ошол эле спортсмен ийгиликтин туу чокусунда турганда өзүнүн атак даңкына дайыма ашыкча потенциал кылат. Ал башка адамдарга кемсинтүү менен карайт. Муну звездная болезнь деп атайбыз. Өзүн баарынан бийик сезет. Өзүңөр сезгендей эле, бул экскурсиядагы туристтин өзүн алып жүрүү эрежесин бузгандай болот. Жыйынтыгында ага дал келүүчү клапан ачылат. Накопитель переживаний толот. Анан ийгиликтүү спортсмендин тагдыры бузулуп баштайт. Ал ийгилик пьедесталынан ылдый түшөт. Аны эч ким жумушка албайт. Элдер аны карабай калышат. Ал ойлойт жашоо токтоду деп. Чындыгында душанын духовный тазалоочу процесси болуп атат. Анын өзүнүн текебердигин кемсинтүү жолу менен, анын башка адамдарды кемсинткен үчүн ал мурда теңин албай жүргөн адамдардын деңгээлине теңелет. Эгер ал түшүнсө, өзүнүн каталары үчүн кечирим сураса, ситуация тез эле калыбына келет. Бирок адамдар муну түшүнбөйт. Алам аны спорт деп аталган оюнда ийгиликке жеткизген. Эми кайра алам аны төмөнкү деңгээлге түшүрүп, ал деле башка саякатчылардай эле экенин, башкача айтканда, ал өзү да мурда жек көргөн адамдардай эле экенин түшүнсүн дейт. Душа жерге келгенде ага адамдык бардык оюндарды ойногонго уруксат берилет. Ал бизнес, сүйүү, согуш, бийлик, духовность, искусство жана башка оюндарын ойной алат. Бирок ал жерге, музейге келген, же болбосо чоң жаратылыш заповеднигине келген, же национальный паркка убактылуу эле келгенин адам унутпашы керек. Биздин жашоо бул национальный паркта саякаттоо. Баарына белгилүү. Национальный паркка билет сатып алганда, ага палатка берилет, жашаганга болот. Даже жаныбарларга охотага чыкса болот, эгерде уруксат берилсе. Бирок ал жерден дайыма эстен чыгарбаш керек. Дайыма контроль кылып турушат. Эгер заповедникте жүрүү эрежесин бузуп алсаң, анда ошол жердеги кароолчу лесничий келет да штраф төлөтөт. Эгер катуу эреже бузулса, заповедниктен чыгарып салат, даже түрмөгө каматат. Национальный заповедникти мисал келтирген жакшы, анткени анда көрсөк болот. Адам курчап турган дүйнөгө кандай мамиле кылыш керек. Адамга курчап турган дүйнөдөн бирдемке жакпай калышы мүмкүн, бирок бул таарынычты агрессияны жаратпаш керек. Мисалы, ошол эле заповедникте адамга жирафтын өтө эле узун мойну, же арстан өтө эле катуу ырылдаганы жакпай калышы мүмкүн. Же сиздин көзүңүзчө арстан антилопага кол салып жеп салды. Балким аны жебей деле коюшу мүмкүн. Бул сизге такыр жакпайт. Бирок сиз эчтекени өзгөрткөнгө болбосун жакшы түшүнөсүз. Ошондуктан сиз айла жок заповедниктин кандай болсо ошондой кабыл аласыз. Сиз чындап эле жирафтын узун мойнуна же мыкаачы арстанга жинденип таарынбайсыз да. А реалдуу жашоодо адамдар саясий абалга, депутаттарга, бизнесмендерге, туугандарына, тааныштарына жана башкаларга жинденип таарына беришет. Эчтеке кыла албайсың. Болгону дагы күнөө кошулушу мүмкүн. Биз түзбөгөн нерсени жана бизге көз каранды болбогон нерсени туура эмес кабыл алып. Ошондуктан эң биздин туура позициябыз бул дүйнөгө убактылуу эле келген саякатчынын жүрүм-туруму болуш керек. Дүйнөнү биз түзгөн эмеспиз жана
Биз дүйнө кандай болсо ошондой кабыл алышыбыз керек. Бул дүйнөдөгү заповедниктин кожоюнунун түзгөн эрежесин, жүрүм-турум эрежебизди бузган жокпузбу деп дайыма көз салып турушат. Бирок биз бул дүйнөгө келгенде бизге көз салып турганын, заповедниктин эрежесин бузган үчүн штраф төлөп каларыбызды унутуп калат экенбиз. Ушул рамканын ичинде эмне үчүн критикалык ситуацияда чын дилден Кудайга жалбарсаң болорун, ошондо Кудай жардам берерин түшүнсө болот. Критический ситуация деген эмне? Бул заповедниктеги жүрүм-турум эрежесин узак убакытка чейин буза бердиңиз. Токойчу сизди көрүп калды да түрмөгө сүйрөп барды. Бул ситуацияда сизди ким сактай алат? Токойчубу? Жок. Ал жөн гана өзүнүн милдетин аткарып атат. Жана сиз билбейсиз кантип аны менен сүйлөшүп алса болорун. Заповедниктин кожоюнунун эми ырайымын күтөсүз, башкача айтканда Кудайдын. Ал үчүн сиз чын дилден заповедниктин кожоюнунан узак убакытка чейин кечирим сурап жалынасыз. Балким ал ишенет жана кечириши мүмкүн бу жолкусун. Белгилүү болгондой эле Кудай ырайымдуу. Ал албетте түшүнөт сиздин анча-мынча чын дилден эмес болуп аткан сүйүүңүздү. Кантип эле чын дилден сүймөк элеңиз. Сиз критический ситуацияга кабылгыча ал жөнүндө дээрлик эстечү эмессиз. Бирок ситуацияга кабылганда адам кимди болсо да сүйө ала тургандай болуп калат. Маанилүүсү андан кийин өзүңдүн убадаңды унутпашың керек. Кудай ырайымдуу болгону менен ал кайрадан эле күнөө кыла бергендерди кечирбей коюшу мүмкүн. А сиздин өзүңүздүн көз салуучуңуз дайыма көз ирмебей сизди байкап турат. Сиздин жогорку деңгээлдеги оңой кутулуп кете турган жөндөмүңүздү билгендиктен кийинки жолу ал ушунчалык тарбиялык процесс даярдап коет. Сиз кечирим сураганга дагы жетишпей каласыз да күнөөңүз үчүн толугу менен жооп бересиз. Мына ошондуктан критический ситуацияда жердеги баалуулуктарды башка көз менен караган жана Кудайга ушунчалык катуу сүйүү менен молитва кылуу эффективдүү иштейт. Накопитель переживаний толгондо эмне болот? Духовный тарбиялоо жөнүндө сүйлөшө туралы. Накопитель переживаний почти толоюн деп калганда 90-95% болот. Адамда өтө жаман жагымсыздыктар пайда болот. Өтө катуу, өлүмгө алып келүүчү оору же түрмөгө түшүп калуу. Эгер адам заповедникке келген туристтин туура алып жүрүүчү эрежелерин дагы деле түшүнбөсө, анан врачтарга, бакчыларга же өзүнүн жан сакчыларына эле үмүттөнө берсе, анда ага андан да оор жаза берилет. Бул этапта накопитель переживаний толуп калат. Көз салуучунун чыдамы да түгөнөт. Эгер адам өзүн бу дүйнөдө туура эмес алып жүргөнүн түшүнгөнгө жетишип калса жана өзүнүн оюн, жүрүм-турумун чукулунан өзгөртсө, анда клапан жабылат дагы накопитель переживанийдин деңгээли бир аз азая түшөт. Ошондо оору кетет. Өзүнөн өзү эле айыгып калган рактар, спидтер жөнүндө көптөгөн бизге белгилүү окуялар бар. Эгер адамдын психологиясы өзгөрбөсө, анда анын жаны алынат. Ал эрте эле өлөт. Бирок толуп калган накопитель переживаний менен өлөт. Накопитель переживаний коюлган идиш оор болот. Ошондуктан ал ылдыйкы кабаттардан орун алат. Тиги дүйнөдө, башкача айтканда, тозокко түшөт. Ошого жараша тиги дүйнөдөгү тозоктогулардын баарын алат. Эгер адам бул жашоодо бир нерсени идеалдаштырып жүргөн болсо, ошон үчүн анын жаны алынган болсо, тиги дүйнөдө так ошондой душалардын арасына түшөт. Эгер бул дүйнөдө адамдарды жек көрүп жүргөн болсо, тиги дүйнөдө аны жек көргөндөрдүн арасына түшөт. Элестетип көрүңүз, бири-бирин жек көргөн коомдогу жашоону. Эгер адам секске ашыкча маани берип жүргөн болсо, ал сексуально озабоченный адамдардын арасына түшөт жана дайыма ошол боюнча кемсинүүлөрдү көрөт. Ошентип ар бир адам тиги дүйнөгө бу дүйнөдөн кетип аткан моментте өзүнүн накопитель переживанийге жараша түшөт. Ар бири өзүнө бейишти да, тозокту да түзөт. Накопитель переживаний азыраак болуш үчүн карыган адамдарда секске жөндөмдүүлүгү жоголот, тамакка болгон табити түшөт. Жана башка
жердеги ырахаттар. Ошону менен карыган адамда материалдык дүйнөгө байлануу азая баштайт. Адам өзү байкабай эле өзүнүн накопитель переживанийди азайтып алат. Ошентип адам бул дүйнөдө убактылуу саякатчы экенин унутуп, өзүн турист катары алып жүрүүнү унутат. Эми адам өзүнүн бул дүйнөдө убактылуу турист экенин, жөн эле суранып экскурсияга келгенин түшүнгөндө эмне болорун көрөлү. Жерге түшүнүү менен экскурсия кылуу. Жерди көздөй жөнөгөндө ал кирүүгө билет сатып алды. Анын баасы адамдарга жарыкчылык алып келүү, адашып жүргөндөрдү коргоо, аларды колдоо. Ошону менен эгерде накопительде күнөөлөрү бар болсо, өзүнүн накопитель переживанийди тазалоо. Тиги дүйнөдөгү жогорку кабаттагы душаларда кенен тандоо болот. Кайсы жерге, кандайча жерге келгени жөнүндө. Алар кайрадан бала кезинен ар кандай кыйынчылыктарды көрбөш үчүн алар жакшы камсыз болгон үй-бүлөлөрдө төрөлүшөт. Ал жөнүндө көптөгөн духовный лидерлердин автобиографиясы айтат. Андан сырткары аларга көбүнчө ар кандай жөндөмдөр берилет. Спорт, сүрөт тартуу, музыка, ыр жазуу, дарыгерлик, финансы башкаруу, соода жана башка. Бул жөндөмдөр адамдын бул дүйнөдө жашоосун жеңилдетиш үчүн берилет. Ошол жөндөмдөрүн колдонгондо алар башкаларга караганда ийгиликтүү болушат. Таланты жокторго караганда. Бир жагынан караганда жөндөмдөр сыноо болуп саналат. Бул сыноо. Анткени талантың бар болсо, жөндөмдү, атак-даңкты, белгилүүлүктү, материалдык байлыкты жана башкаларды идеалдаштыруу оңой болуп калат. Эгер адам өзүнүн жөндөмдөрүн өрчүтсө жана ошону менен бирге текебердикке алдырбаса, башка адамдарды кемсинтпесе, өзүн жылдыз сезип, амбициясын көтөрүлүп кетпесе, накопитель переживанийди азайтпаса, тиги дүйнөдө өйдөккө кабатка көтөрүлөт. Тилекке каршы атактуу художниктердин, жазуучулардын, окумуштуулардын автобиографиясынан көрүп атабыз. Алардын көбүнчөсү жердеги азгырыктарга, жердеги байлыктарга байланып алышат. Ошентип алар 2-3 кабатка төмөн түшүшөт тиги дүйнөдөн, өзүнүн бизге келген ордуна караганда. Адам жердегилердин баарын ала алат. Жогорку айтылгандар адамдар баарынан коркуп туруш керек деп коркутуу үчүн берилген жок. Адам бул дүйнөгө жердеги болгон нерсенин баарын даамдап көрүш үчүн келет. Ошондуктан ар бири бизнес, саясат, сүйүү, секс менен алектене алат. Материалдык байлыкка жете алат. Чыгармачылыкта өзүн өнүктүрө алат. Буларды рахаттанып жасашыбыз керек. Болгону чектен чыкпашыбыз керек. Оюндай мамиле кылышыбыз керек. Өтө эле олуттуу карап, ал үчүн кабатырланып, жинденип, жаман эмоцияга алдырбаш керек. Бул ката болуп эсептелет. Бул үчүн тарбиялык процесс башталат. Тарбиялык процесс баштала турган чекти кантип билсек болот? Ар бир адам өзү аныкташ керек. Мисалы, эгер рыбалкадан акыркы моментте чоң балыкты колдон чыгарып ийсең, бул үчүн өтө жаман болуп кабатырланасың. Бирок бир аздан соң бул ситуацияны кабыл аласың да өзүңдү, балыкты, бул дүйнөнү кечиресиң. Дагы ошондой эле башка ийгиликсиздикке дагы ошондой мамиле кылыш керек. Өздүк жашоодо, жумушта, чыгармачылыкта жана башка. Жаман окуя болуп кеттиби? Мейли. Эмне кыла алмаксың? Ошондой кылганда жашоо агымында жеңил кетесиңер. Ойлогон оюңар оңой эле аткарылат. Биринчи жыйынтыктар. А биз буга чейинки ойлорубуздан кыска жыйынтыктарды чыгарабыз. Дүйнөнүн түзүлүшүнүн модели, андагы адамдын пайда болуусу көптөгөн кубулуштарды түшүндүрөт. Ооруларды, жагымсыздыктарды, кырсыктарды. Ал түшүндүрөт, эмне үчүн диндеги адам Кудайга жакын. Өтө эле тырышып, өзүнүн диндеги каада салттарын жасап, ошонун негизинде башка адамдарды жаман көрүп карагандарга караганда, бул модель бардык динде айтылгандай эле бүт дүйнөдөгүлөрдүн баары Кудайга таандык экенин көргөзөт. Ошондуктан узакка созулган жинденүүгө түшпөгөнгө үйрөнүш керек.
эгер кимдир бирөө же бир нерсе сен күткөндөй болбой калса. Бир жагынан караганда, эгер адам өзүнүн алып жүрүү эрежесин түшүнсө жана бул дүйнөнү кандай болсо ошондой кабыл алганды билсе, ал жашоодон эмнени кааласа ошону сурай алат жана сураганын алат. Биздин дүйнөдө баары молчулукта. Биз өзүбүз гана аларды жашообузга киргизбейбиз. Эми биринчи жыйынтыкты чыгарганга убакыт келди. Жыйынтыктар. Биринчи, адам бул дүйнөгө келди. Ал бул дүйнөдө эмнени кааласа ошону жасай алат. Албетте башка адамдарга зыян кылбай жана башка адамдарга үстөмдүк кылбай. Ошону менен бирге ал эчтекени меники деп менчиктебеш керек жана эчтекени идеалдаштырбаш керек. Ал бул дүйнөгө убактылуу келгенин түшүнүү менен жана өзүнүн жеңиштерине, ийгиликтерине ошондой мамиле кылыш керек. Эгер адам кандайдыр бир нерсеге, материалдык же духовный баалуулукка ашыкча мамиле кылса, избыточное значение, ал аларды идеалдаштырып баштайт. Накопитель переживаний толуп баштайт да, жашоо ага духовный жактан тарбиялоо кылып баштайт. Ал адамдын ашыкча маани берген баалуулугун бузат. Ага бул иллюзия гана экенин далилдейт. Үчүнчү, эгер адам бул белгилерди түшүнбөсө жана бул дүйнөдө жашоо эрежесин бузганды уланта берсе, анда эрте эле анын жаны алынат. Төртүнчү, эгер адам өзүнүн адамдарга болгон мамилесин карап чыкса, өзүнүн күтүүлөрүнө, идеясына ашыкча маани бергенди токтотса, анда ага жашоо сабагын берүүнүн кереги жок болот. Ал аны өзү эле түшүнүп алды. Жыйынтыгында ал өтө катуу оорудан айыгып кете алат. Кырсыктардан, жагымсыз окуялардан жана башка анын жашоосунда жолтоо болуп аткандардан сакталат. Параграф